Кара Суу районунун Зарбалик айылында 375 орунга эсептелген мектеп пайдаланууга берилди. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында катышты. Мектептин курулушу 2022 жылы башталып, республикалык бюджеттен 48,5 миллион сом бөлүнгөн. Сиздердин Зарбалик айылыңарда мектептеги авариялык мектеп болчу. Мектеп салынып баштагандан бери абдан барыңыздар кубанып жатсаңыздар керек деп мен ойлойм. Биринчиден барыңыздарды президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин атынан, министрлер кабинетинин атынан жаңы мектеп болушуңуздар менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Элдин керегине жараган, уул кыздарды чыгарган ак жолтой мектептерден болсун. Экинчиден мектепти бир жылда бүтүрүп берген курулушчуларга сиздер менен чогуу рахматыбызды айтып коелу. Кемчилиги жок курулуп жатат деп райондун жетекчилери, директор айтып жатышат. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров балдарга сапаттуу билим берүү үчүн шарттарды түзүү өлкө өкмөтүнүн артыкчылыктуу багыты экенин белгиледи. Кара Суу районунда 22 мектепте жана 8 бала бакчада курулуш иштери жүргүзүлгөн. 14 жаңы социалдык объектилер ачылган. Октябрь, Актерек, Керметой, Жапалак, Ташарык айылдарында мектептер ачылган. Дагы 2 мектеп ачууга даяр. Кара Суу районунун курулуш тармагына жалпысынан 1 миллиард сомго жакын каражат бөлүнгөн. Андан ары Акылбек Жапаров Кеңсай айылындагы спорт комплексинин абалы менен таанышты. Өкмөт башчынын кийинки сапары Төлөйкөн айыл аймагындагы Бирлешкен айылындагы курулушу токтоп калган билим уясынан уланды. Ал жерде 275 орунду номер 31 Курбанбаев атындагы мектептин абалы менен таанышты. Билим уянын курулушу 2015 жылы башталып, каражат бөлүнбөй токтоп калган. Аябай ичи мындай бүгүнкү күндө ар бир кабинетибизден жан түшүп турат. Чака менен отурабыз, анан толдорубуздун. Андан соң Аравандагы Татыш Бекенов атындагы мектепти колдонууга тапшырды. Буга чейин окуучулар авариялык абалдагы мектепте өмүрүн тобокелге салып билим алып келишкен. Учурда заманбап типтеги билим уясы курулуп колдонууга берилди. Кооптонгонбуз да, үйлөрдө окуп калышты, залдарда окуп калышты, клубтарда окуп калышты, спортивный залда окуп калышты да балдар. Жакшы мына тез арада чукул ушул заманбап мектеп салып, элибиз балдарыбыз айрыкча жикабайларыбыз курсанып болуп турат. Өтө авариялык состояние болгон, өтө коркунучтуу болгон. Ошондо жогорку кеңешке ал жака бул жака байырылып отуруп, мына Аллага шүгүрлөр болсун, жакшы күндө жолугуп отурабыз. Өтө жакшы 275 орунду 2 этаж баланы шарты менен өтө жакшы мектеп куруп бериптир. Мындан сырткары өкмөт башчы Кара Суу районунун Кашкар кыштак айыл аймагында курулуп жаткан заманбап логистикалык борбордун курулушу менен да таанышты. Учурда борбордун биринчи бөлүгү аяктоо алдында турат. Ишкана 3 этап менен курулуп, негизги багыты тигүү өндүрүшү болот. Ошо Кара Суу районунун Кашкар кыштак айыл өкмөтүндө логистикалык борбор, текстиль фабрикасын куруп атабыз азыр. Азыр бул турушта биринчи бөлүгү бүттү. 650 орун менен камсыз кылынат жумушчулар мененчи. Bundan сырткары дагы боек цех курулат. Андан кийин тигүүчү, токуучу цех болуп, жалпы 2,5 миңге жакын жумушчу менен камсыз кылабыз. Өкмөт башчынын Ошко болгон сапарында жалпы 2 мектеп пайдаланууга берилди. Эске салсак, Кыргызстанда акыркы 2,5 жылдын ичинде 200гө жакын мектеп ачылган. Алмагүлерге Багызы, Шахрух Эминжанов, Ош ТВ.